Биринчи эле суроо баарына кызык, албетте. Комментарийди окуп чыкканда ушул суроо берилет экен. Экоңор чындыгында эле парасыңарбы? Чын эле парабыз о. Калп эле пара болмок белем. Актерлук чеберчилигиңер бар экенин билдиңер беле ушундай? Жок, билген жокпуз. Сен билдиңби? Учурда Инстаграмда сенин вайныңар канча просмотр болуп атат? Просмотрлары минимум 100 000, максимум 500 000ге чейин барат. 1,5 миллионго чейин. Реклама чотоо дейт. Чота айтпайсың. Эми кызыккандарга экөөңөр кантип таанышкансыңар? Жашыңар канчада дегендерге? Мен көчөдө кетип бараткам. Кетип баратсам артыман Нурза чуркап келип, чоң жигит мага жагып калыңыз. Жашыбыз 22-де, көз теңбиз. Баштадык. Бүгүнкү New TV шоу программабызга өзгөчө меймандарды чакырганбыз. Бул адамдарды албетте силер Instagramдан, TikToктон көрүп жүргөнсүздөр. Бүгүн биздин студиябызда Вайнер 2020-жылдын статусуна ээ болгон. Андан тышкары учурда азыр белгилүү вайнерлердин бири Медер жана Нуриза бизде конокто. Көргөнүңүзгө куштабыз. Салам алейкум. Салам алейкум. Маанайыңыздар кандай? Жакшы, өзүңөрдүкү. Жакшы, албетте. Биринчи эле суроо баарына кызык, албетте. Комментарийди окуп чыкканда ушул суроо берилет экен. Экөөңөр чындыгында эле парасыңарбы, үйлөнгөнсүңөрбү дегендерге? Чын эле парабыз о. Калп эле пара болмок белем. Үйлөнгөндүңөр беле? Жок, үйлөнө элекпиз. Качан план бар? Буюрса. Вайн негизи качан тартылып баштаган, качан вайнга кириштиңер, негизи ушундай бир актерлук чеберчилигиңер бар экенин билдиңер беле ушундай? Актерлук чеберчилигибиз бар экенинби? Жок, билген жокпуз. Сен билдиңби? Качан тартып баштадык? Февраль айында 1 жыл болду. Былтыркы жылы? Былтыркы. Быйыл февральда 1 жыл болду. Февральда баштаганбыз. Былтыркы быйылкы эле баштайлан атайын ушундай провокационный вопростор зерттебиз. Актерлук чеберчилик бар экен. Буга чейин негизи эч жака окуган эмеспиз актерский. Медер тамашада ойногон үчүн Медерде актерский бар болуш керек э. Ал жөн эле тамашада сен да бар да актерский. Мен буга чейин клиптерге тартылып жүрүп, ошондо бар анан кийин болуп. ушундай эле болуп башталып кеткенбиз. Эми, менин оюмча алдыңкы мүнөттө биз албетте бардык ушул комментарийде кызыккан суроолордун баарын албетте жооп тапканга даярбыз. Бардык телегөрүүчүлөргө албетте жакшы маанай, бизге келген меймандар буюрса баарыңыздар Инстаграмда Малина в отношенияда белгилүү, бизде Медер жана Нуриза. Эми кызыккандарга экөөңөр кантип таанышкансыңар? Ким биринчи, кайсы жактан тааныштыңар, жашыңар канчада дегендерге? Мен көчөдө кетип бараткам. Кетип баратсам артыман Нурза чуркап келип, чоң жигит мага жагып калыңыз. Номерин таштап кетчи деппи? Номерин таштап кетти, тааныша алсак болобу деди. Эми Нуризанын оюну калы, чындыгында кандай болду эле? Жашыбыз 22-де, көз теңбиз. Экөөбүз тең 2016-жылы, же 15 беле. 15-тин аягы 16-тын башы дей берди. 15-тин аягы болчу, күзүндө университетке чогуу, бир университетке тапшырып, ошол жактан группабыз башка болчу, бирок бир компания болуп, дос болуп жүрчүбүз да башында. Ошентип дос болуп жүрүп эле күндө мындай ар кайсы жака чогуу барып, ошентип жүрүп жакын болуп кеткенбиз. Достук бара-бара сүйүү айланат деген түшкөн. Ошол эле вайндарда негизи мындай жашоодон алынган нерселер көп тартасыңар. Ошол идеялар ким айтат көбүнчө? Давай моундай идея бар, моундай алып тарталы дегенде. Бардык идеялар Медер өзү жазат, өзү чыгарат. Медердики. Мен кийинкем. Мен жазам, анан кээде баягы жазып отуп мээ жетпей кетет да. Ошону жардам берген досторум бар. Авторлор бар. Ошолор менен жардамдашып жазабыз. Ал эми негизи вайн тартуу азыркы учурда мурун вайн аябай популярдуу болгон да. Азыр мисалы TikTok тарапка көбүрөөк бурулуп кетти. Учурда Инстаграмда силердин вайныңар канча просмотр болуп атат? Реклама түшүп атабы негизи? Кандай иш болуп атат? Биз негизи Инстаграмда реклама көп басым жасабайбыз. Анан просмотрлары минимум 100 000, максимум 500 000ге чейин барат. 1,5 миллионго чейин. Анан да эмне дедиңиз? Реклама чотоо дейт. Чотоо айтпайсың. Медер шеф окшойт да? Кээде түшөт, кээде түшпөйт. Эми ар кандай да силерге түшөбү реклама? Ооба. Ошо бизге деле ооба экен. Сен канча сом турат реклама? Биздики арзан эле. Арзан дейт.
Эң Мага биринчи айтылбайт да, мисалы силер реклама берем, биздин YouTube реклама берлерчи десеңер аны сүйлөшөбүз. Макул. Эң биринчи реклама эсиңерде, мисалы Вайн тартканда просмотр кеткен күнү, мисалы, балким ошондой бир случайно тартылып калган видео болот да, тартылды, киргизилди, ошол балким ошол мындай бир 100 миңден ашып кеткен, анан мындай бир шок болуп, карагылачы ушундай просмотрга жетти деп. Биздики башында эле ошондой болгон, сразу киргизгенде эле. 100 миңге жетип, бат-баттан башка пабликтерге тарап, жакшы эле кеткен. Эме болгон да. Нуриса айтып жүрчү, тарталы да, мен жок тартпайбыз деп. Башка балдар менен, досторум менен мындай ляхаха өзүм кайфым үчүн тартып киргизип койчумун. Ушинтип сүйлөй берейин. Ооба. Ошентип балдар менен, досторум менен тартып киргизип койчумун. Нуриса тарталы дегенде жок тартпайбыз деп берчүбүз. Бир күн жөн эле машинеде бирөөнүн туулган күнүнө бараткам эле ушундай, анан бирке күтүп туруш керек болуп калдым машинеде. Күтүп турганда кел анда күтүп туруп чактым, аны тартып сал деп машинеге коюп турган, тартып турган, монтаж кылып туруп кечинде киргизип көрөйүн дедим. Бирок буга айттым, сен историяңа чыгарба, реклама кылбай эчтеке кылбай эле жөн эле коюп койгул да, эмне болот экен деп. Анан ошентип монтаж кылып киргизип койдук, анан киргизип коюп эртең менен турсак эле уже 10 миң просмотр алып таштаптыр. Анан кетет турбайбы деп, анан Башталды. Эртесин кайра тартып да бирди киргизсек, дагы просмотр алды. Ушинтип анан артынан ошентип просмотр көбөйүп кетти. Демалал. Эми, негизи Нуризанын канча подписчиги бар, Медердин канча подписчиги бар? Кимдики көбүрөөк? Меники азыр 212 миң, Медердики канча эле 140 болуп калдыбы? 140ка жете элек меники. 130 деп кой. 130дай бар, жакшы. Пландар боюнча, негизи азыр эми балким Вайн буга чейин аябай популярдуу болгон, балким кийинки кадам кандай болушу мүмкүн, кайсы нерсе белгилүү болушу мүмкүн деп ойлойсуңар, же балким TikTok тармактабы, же Вайндан тышкары кайсы бир нерселер тартайын деген ойлор бар? Билем, азыр Вайн тартып атабыз дейм. Вайн тартып атабыз, анан TikTokко көп деле басым жазып ойлойбуз, же сен жазып атасың? Негизи азыр TikTok жакшы кетип атат. Сен айтып атасың. Бул айтып атат, мага TikTok жакшы кетип атат, тарталы деп. Мен TikTok тарткым келбей атат. Же сен тарткың келип атабы? Мен тарткым келип атат, кызыгып изденип азыр. Экөө урушуп кеткен күндөр болобу негизи? Ооба, аз деле урушуп кетчү болот дейсиз. Ооба, келип атканда. Сүйлөшүп. Ооба, болот урушуп кеткен. Эми майда чүйдө боло берет да, любой эле. Эми, балким кызыккандарга, балким ошол Медер тууралуу маалымат билем дегендерге, Медер кайсы жактан колдуна болот, Нуриза кайсы жактан болот дегендерге. Үйдө мындай чыгармачылык адамдар барбы ушундай эмеге жакын? Үйдө жок, үйдө чыгармачылыктар жок. Жыты да жок десең. Жыты да жок, эч ким мындай чыгарма менен алектенбейт дагы, ырдабайт да, бийлебейт да, эч ким эчтеке кылбайт. Ошондой ошо үй бүлөнүн арасынан жалгыз мен чыгып отурмун деп кой. Кайсы жактан колдуна болосуң? Нарын. Нарындан, Түбүм Нарындан болот. Нарындын Учкун деген айылынан. Ошол айыл жакта күмөндөр агабыз бар да. Балким ошолор менен тамырлашып, айылдаш болуп баягы эме болуп кеткенбиз. Кандай кетип калган? Кан ушул бирдеме болуп кетсе керек да. Нуриза сиз? Мен Казармандан болом. Мен деле үй бүлөм жакындарынан эч ким жок. Чыгармачылыкта мен эле жалгыз. Бир видео тарткан канча убакыт кетиресиңер негизи? Балким бат элеби? 3 мүнөттө максимум. Максимум ашып кетсе бир 3 мүнөт деп эле коелу эми. 5 мүнөттө. 10 мүнөт, 15, 20 мүнөт. 20 мүнөт, анан да бир жарым саат монтаж. Анан даяр. Монтаж деле 5 мүнөт. Кечинде мылдам эле кылып коебуз. Эми эгер ал өзүбүздүн эле Вайн болсо, эгер реклама болсо, анда аны көбүрөөк убакыт тартабыз, көбүрөөк убакыт монтаж кылабыз, көбүрөөк убакыт ойнойбуз, көбүрөөк убакыт ойлонобуз дегендей. Эми буга чейин баардыгыңыздар мына видеолорун көргөнсүздөр, тааныгандар, билгендер, эмне үчүн Малиновое отношение деп сурагандар бар болуш керек. Кайсыл эмнеден улам ушул атты колдонуп калдыңар? Сен койгонсуң, Сен болсуң жооп бер деп койсуң. Билбейм, эми жакты ошол ат. Туруп эле бир күнү мага жазса ушундай коелу деп. Макул. Ошол биринчи күн тарттык, жана айтып бербедим, жана кайра айтып берейинби же. Жок, айтасың болот. Ошону жана тартып бүткөндөн кийин кечинде монтаж кылып анан киргизем деп аткан убакта бирдеме деп киргизиш керек болду да эми. Жөн эле киргизип койгондо эле уят да. Туурабы? Же уят эмеспи? Бир нерсе болуш керек да. Бир ат коюш керек да. Любой эле кишинин аты болот да.
Анан кандай кылып ат коелу десем билбейм деди. Анан ар кайсы варианттар жибердим, ондай бар экен деп. Анан арасында ошо малиновое отношение деген бар болчу. Анда кашайып башында туура эмес жазып Малиновый деп. отношение деп туура эмес жазып, анан ушул тааныштар оңдоп, анан экинчи, үчүнчү сериясынан оңолду эле. Буюрса, пландар балким барбы дагы, балким кино тартуу, сериал тартуу, мисалы ушул тармак YouTube'да аябай белгилүү да негизи. Ушундай нерселер кирсе, просмотрда көп болот да. Оюңар барбы негизи YouTube тармагында Бар, балким? YouTube тармагында ошо жана мен айтып аткан балдар жардам берет деп атпайбы, авторлор, ошолор болуп YouTube тармагында азыр кичинеден мындай аракет кылып аткан учурубуз. Анан сценарийге биздин именно ушу малиновое отношение дегенге сценарий жазылган, уже сериалга, толук кандуу сериалга сценарий бар, даяр турат. Болгону спонсор жок, тартылбай турат. Спонсорлор бар болсо, жакшы бир толук кандуу сериал көрөм дегендер болсо, Нуриза менен Медерге кайрылсаңар болот. Канча акча керек десиңер? Анча деле көп сурабайбыз башкалардай. Аз эле керек. Просто эле биздин ошо жана тартып аткан убактыбызга, ошо актерлордун курсагын тойгузуп турганга эле керек. Өзүбүзгө пайда деле көрүп кетели деген жерибиз жок. Деп айтып атабыз баарыначы. Негизи ушундай вайн тартып жан бакса болот бекен? Бир айда канча акча чыгарса болот негизи вайн тартып, рекламадан, балким ушундай нерселерден? Биз башында айтып аткандай рекламага көп басым жасай элекпиз. Вайн тартып жан бакса, эгер только вайн менен целый день отуруп сценарий жазып тартып күндө ошондой кылсак, анда балким жакшы эле акча чыгат болуш керек. Медердин өзүнүн жумушу бар, вайндан сырткары. Ошон үчүн биз вайн менен жан бакпайбыз азыр. Бирок жанагыларга таң калам, башка блогерлер бар экен го. Айына 400 000, 500 000 табат негизи эле. Жок, анан таап мындай, анан айына ошончо таап, анан кайра ошончо эле карап түштөйсүң энди. Бир айда 400 000, 500 000 кантип курут эт? Күндө даже 10 000ден эсептесеңчи, 10 000ден эсептесең 30 күндө 300 000, ар жагында 200 000 калып кетип атпайбы? Же курут бүтөт белең сен. Эми акча деген сууга бир күндө эле карап кетет. Сен курутмоксуң. Эми таанышкан күндөрдө ушул көпчүлүк учурда кыздарга кызык го, мындай бир малиновое отношениялар романтикалык жагы кызык да. Ушул Нуризанын сага эмнеси жаккан, жаңы таанышканда? Эмнеси сага ушундай бир жагып, ошондон кийин сүйлөшүп баштадың? Сүйлөшүп улантың? Мен бир күнгөндө эле өзүн жоготуп сүйүп калгам. Өзүң ошентип айтпадың беле? Жаман өзүн мактайт деген ушулай. Бүтөлүп туруп атпайсыңбы сен? Өзүң ошентип айткан. Достордун арасында уят эле болду да бул. Кетиш койчу. Бир көргөндө эле эсиң алып жыгылдым беле. Жыгылдым деген жокмун, сүйүп калган дейм. Сүйүп калган. Ой, сүйүп калат да, сүйөт адам баласы сүйөт да. Сиз деле сүйүп көрдүңүз беле? Сүйүп көрөлексизби? Сүйүп калгандыңыз? Сүйүп калгандыңыз. Нуризаны көргөндө эле жүрөгүм бир зырт эле дей түшкөн. Караза кулап түштүрүм десең. Караза кулап түштүрүм. Нуризаны көргөндө эле жакшы көрүп калгам мындай. Анан жана дос болуп биринчи коридордон, универден. Жок, коридордон эмес вообще, физкультурадан көрүп, эшиктен көрүп. Короче, көргөм да сен. Физкультураны айтып бербейсиңби, эмне деп айттың эле? Даллаңнап сурк болуп турсуң го дейсиң. Что секреттер ачылып кетип атат окшойт да? Жок, физкультурадан көргөм. Өзүнчө эле розовый костюм эме жанагындай спортивный кийинип, бирдеме подсвет, ботсуда подсвет. Анда эч ким физкультурага барбайт, сабакка катышпайт. Бул биринчи күнү барыбыз барбайбыз. Ошо бул эле катышып алган подсвет кийинип, эле кросс болсо эле кросс чуркап, биринчи келем депчи, 5 алам деп. Анан ошондо болчумун. Ошодо. Мектептен бери эле. Ошондо көрүп анан бул ошо кыйын чуркайт окшойт деп анан артыман чуркатып алгам да. Нуриза, сиздин версияңыз, сизге Медердин эмнеси жакты, мисалы, сүйлөшүп баштаганда? Медер башында ошо эле романтик болчу. Биринчи сүйлөшүп таанышкан күнү эле, дос болуп жүргөн күнү эле. Бүткөн экен да? Букет эмес. Сүйлөшүп жүрүп анан таанышкан күнү эле эртеси мага бир кичинекей кызыл берген дейт азыр. браслет алып келген. Жиптен токулган мода болуп атат эле. Анан ошондо эле уже башкача сезимдер башталды мендечи. Берди коридордон келип эле сабакта отурсам чыксаң деди, чыгсам колума тагып эле өзүнчө эле. Анан тагын алып кирип кетти. Анан күндө курсам тойгузат, үйүмө жеткирет. Забота го, кыздарга ошондой жагат. Шоколад алып келип берет. Туулган күнүм болду. Туулган күндө да өзгөчө белек берген.
майрамдарда ошо башында ошондой болчу, азыр ошонун бири да жок. Эми биз ар бир келген коноктун күчүн текшеребиз. Биз бүгүн Медерди кол күрөшкө чакырабыз. Ким менен? Сен мен менен да. Негизи Негизи кандайсың спортко? эки колум тең сынган негизи. Кой? Күрөшпөй калганда? Жок, күрөшө берели эми. Күрөшпөйм, уттум деп мындай бир жыргап алгыла да. Келиңиз анда. Медерди кол күрөшкө мындай жөн эле проба алып көрөлү. Пробай. Кандай болот экен? Жакыныраак эле келе берсеңиз болот. Болбойбу? Негизи көчөдө мушташтыңар беле? Качан акыркы жолу? Акыркы жолу мушташканбы? Мына Нуриза үчүн мушташып кетип. Аз чыкканда экөөбүз мушташып жүрө баштасак. Мындай жакыныраак болуңуз. Азыр комментарий жазып коюңуздар, ким утат деп ойлойсуңар? Медерби же менби? Же сиз кимге Нуриза, кимге тартасыз? Конечно, Медер. Конечно, Медер. Ичиңде кимге болот өзүң? Сага да. Бир, Кармаган эле башка экен. 2, 3. Тами. Бир. Экинчи, э? Вот. Силер уткуча ушинтип кете бериңиздер да, 3-4. Жок, мындай. 1, 2, 3. Кел, сол кол менен. 1, 2, 3. Эми айнеңер сынып кетип эле болосуң. Медер күчтүрөөк экен, 2-1. Мен күчтүрөөк экен. Эфир үчүн рахмат. Йоо, бурч айтып бердим. Кийинки кол күрөшкө кайсыл үчүн чакырат элең? Мен мененби? Кудай берди менен бакыттан башкасын. Эми мен чакырмакмын мен. Асел Кадырбекованы. Сен чакырат менен айтсың. Кол күрөштүрөбүз. Колун кармабайсың сен. Мен эмне бут күрөштүрөм, бут күрөштүрөм. Программа улантабыз. Нурмат Садыровго ыраазычылык билдиребиз. Жана Баясанга бизде конокто буга чейин биз айткан эле малиновый отношения. Негизи силердин оюңар боюнча чыныгы малиновый жашоо кандай болуш керек? Үй бүлөлүк жашоо. Медер баштасын. Медер үйдүн кожоюну да. Мен кожоюн боло берейин. Негизи малина жашоо деген менин оюмча ата-энең жаныңда, үй туугандарың жаныңда, досторуң жаныңда, сени жакшы көргөн адам жаныңда, ден соолугуң чын, баары сонун болсо, ошондо жашоо малина болуш керек. Кичине акча тапкан адам болсо, анын жашоо малина болот. Сиздин оюңуз боюнча Нуриза? Каждый жума сайын Мальдивада, Дубайда эс алып жүрсөң, вот это малиновый жизнь, да? Меники клубника болуп калат окшойт, э? Жок, сеники Шырганак болуп калат. Не болуп калат меники? Жакшы бир жаңылыктарды айта кетели. Буюрса сериал тартышат. YouTube каналынан көрө аласыздар. Андан тышкары буюрса жаңы ырлар чыгат экен, ошондуктан Малина отношениянын командасы өзү айтып кетсин. Ооба, сериал буюрса тарталы деген ниетибиз бар. Сценарийлер даяр бар. Буюрса чыгат. Ал Вайннан дагы такыр башкача. Сценарийин бизге өзүбүзгө дагы мындай кызык болот, интрига болуп аябай неме да. Анан ыр жаздыралы дегенде эле оюбуз жок болчу, сен айтып коюң жаздыр деп, мейли жаздыралы. Эртең жаздырабыз деп койду. Силерге чакырып койгонуңарга чоң рахмат. Чоң рахмат сизге. Кармаган орозуңуздар кабыл болсун. Ороз айында чыгат. Ооба. Анда кармаган орозуңуздар кабыл болсун. Оз ачып аткан болсоңор дуа кылып койгула. жөнчү. Нуриза, сиз. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Сиздерге дагы ийгилик каалайбыз. Жакшаңыздар. Чоң рахмат. New TV Show программасында конокто Малиновый отношения Instagram баракчасынан көрсөңүздөр болот. Ой пикир болсо комментарийге калтырыңыздар. Эгерде жакса лайк. Арсен Султанов, барыңыздарга чоң рахмат. Анда эмеси Медер жана Нуриза силер үчүн азыр шоу. Жан. Кийин экөөсүнүн кызысынын атын ким деп коебуз? Ким деп коебуз? Айгерим деп коебуз. Сенин девушкаң атың мурунку. Койбойм аны, барчы. Анда Айпери деп коебуз. Сен Айпери менен да сүйлөштүң беле? Я. Жок ой. Аны эмне деп атасың? Койбойм аны да, жаккан жок. Анда Мээрим деп коелу, Сен Мээрим менен да сүйлөштүңбү? Мындай кылалычы да. Кыз эмес, мындай эркек төрөлүп калса атың кол. Эркек төрөлсөбү? Анда Айбек деп коелу. Кандай Айбек деп коелу? Сен эч ким менен сүйлөшкөн эмесмин дедиң, сен Айбек менен сүйлөштүң беле эмне? Жок, сүйлөшкөн эмесмин. Эмне эле айтып атат?
короче давай мондай кыз болобу эркек болобу атын Хабиб деп коебуз макулбу? Давай лучше эме кыз болсо Конор деп коебуз. Конор коелу ошондой.